Борбор шаарыбыздагы жашылдандыруу иштери. Ленин районундагы Тыналиев көчөсүнүн Акынбаев көчөсүнөн Масалиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө газон чөптөрү айдалууда. Ал жакка топурактын атайын түрү төгүлүп, урук себилген. Акынбаев көчөсүнөн Миңжилкыев көчөсүнө чейинки аймакта айдалган чөптөр баш көтөрүлүп келе жатат. Бишкек шаарынын бир нече жери жашылдандырылып жатканын муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Ошондой эле Чүй проспектиндеги киоскелердин ордундагы жер көрктөндүрүлүүдө. Мындан тышкары Аскаташ комплексиндеги жер түздөлүп, газон чөптөрү айдалган. Андан сырткары Свердлов районунун Огонбаев көчөсүндөгү номер 4 мектепте дагы газон пайда болот. Мэрия белгилегендей, буга чейин Чүй проспектиндеги Ак үйдүн аймагындагы жашылдандырылганын кошумчалады. Аталган жумуштарды Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жасап жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен чакан чөйрөдө жолугуп сүйлөшкөнүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан Казакстандын Кудай кошкон кошунасы жана союздашы, ал эми кыргыз эли эзелтеден казак эли үчүн эң жакын экенин Токаев белгиледи. Мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелерин, алардын мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашкан. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди жана Боордош казак элин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, Казакстан менен кызматташууну бекемдөөнү жеке милдети деп эсептей турганын кошумчалады. Ал эки өлкөнүн ортосундагы өз ара түшүнүшүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуу күндөн күнгө тереңдеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу биргелешкен өз ара алаканы өнүктүрүүнүн мындан аркы келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүнө ишеним артты деп айтылат маалыматта. Ошону менен бирге үстүбүздөгү жылы дипломатиялык мамилелердин орногондугунун 30 жылдыгы белгиленип, бул убакыт аралыгында ортодо достук мамилелер чыңдалып, саясий диалог, мамлекеттер аралык жана парламенттер аралык байланыштар түзүлгөнүн кошумчалады. Кыргыз улуттук академиялык драма театры койгон Муктар Абайзовдун чыгармасынын негизиндеги Энлик Кебек спектакли Казакстандын Кызыл Ордодо, Түркстан, Чимкент, Тараз аймактарында гастролдук турне менен болот. Бул тууралуу эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев билдирди. Анын айтымында, иш-чараны казак жазуучусу Муктар Абайзовдун 125 жылдыгына карата Түрксой уюму уюштурууда. Раев ушул күндөрү иш сапар менен Казакстанда жүргөнүн, анда иш-чараны уюштуруу маселеси талкууланганын айтты. Бирок турненин качан болоорун тактаган жок. Түрксой өз ишмердүүлүгүн Түрк кеңеши, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фонду менен биргеликте жүргүзөт. Ошондой эле ЮНЕСКО жана ИСЕСКО уюмдары менен кызматташат. Мындан тышкары Түрксой көптөгөн муниципалитеттер, университеттер жана өкмөттүк эмес уюмдар менен ар кандай кызматташат. Кыргыз Гидромет шашылыш билдирүү таратты. Аба ырайынын күтүүсүз өзгөрүүсү автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын иши менен жайыттарда мал кырмоону кыйындатат. Үстүбүздөгү жылдын 27, 28, 29 май күндөрү мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет кабарлап, шашылыш билдирүү таратты. Маалыматта айрым жерлерде жаан-чачын катуу болуп, мөндүр жаашы мүмкүн экени айтылат. Абанын температурасы төмөндөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал деп айтылат билдирүүдө. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын иши менен жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Казакстан парламентинин Сенаты Афганистандагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтүү боюнча келишимдерди ратификациялаган. Казакстан парламенти Кыргызстандын өкмөтү менен акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашууну карады. Документке ылайык Казакстан кошуна өлкөгө курал-жарак, ок-дары жана атайын техника берет деп айтылат маалымат булактарында. Кыргызстан техниканы, ок-дарыны коопсуздук максатында гана колдонууга, үчүнчү тарапка бербөөгө жана КМШ өлкөлөрүнө каршы колдонбоого милдеттендирилген. Ушундай эле жардамды коңшу мамлекет Тажикстанга дагы көрсөтөрү маалым болду. Сузак районунун Сафаровка айылындагы мектепте окуучу сабалганга чейин аны менен мугалимдин ортосунда уруш чыккан. Кечээ интернетке окуучу кыз класста мугалим тарабынан сабалып жаткан видео жайылган. Кийинки окуянын башталышы боюнча видео тарады. Видеодо информатика мугалими 7-класстын окуучуларын урушуп жатат. Кыз отурган жеринен ыргып туруп, агрессивдүү түрдө мугалимине кыйкырып айтыша баштаганын көрүүгө болот. Соц тармактарда алгач мугалимди күнөөлөп жаткан көпчүлүктү кийинки чыккан видео таң калтырып, эми кызын тарбиялабаган ата-энеге болгон нааразычылыктарды билдиришүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинин окуянын себептерин изилдөө үчүн комиссия түзүлгөнүн билдирди. Жергиликтүү милиция дагы текшерип жатат. Билим берүү жана илим министрлиги окуянын себептерин иликтөө үчүн комиссия түзүлгөнүн билдирди. Жергиликтүү милиция дагы текшерип жатат.